Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусунун бүгүнкү коноктору депутат Карамат Орозова жана мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Акрам Мадумаров. Кош келдиңиздер. Мына ал эми бүгүнкү темабызга байланыштуу кыскача тасмабыз бар, көңүлүңүздөрдү бурсак. Кыргызстанда 7 облус болсо, 7 облустун башкарган бир да аял жок. Ал эми 40 район болсо, бир да аким аял жок. Ал эми 35 шаар болсо, бир дагы мэр аял жок. 453 айыл өкмөтү болсо, бир да аял жок. Аял заты кызматы сиздерден талашкан жок. Сиздерге берип койду, бүгүнкү күндө өлкөбүздүн абалы кандай болуп атат? Кыргыз Республикасынын Конституциянын 16-беденисинин 4-пунктунда көрсөтүлгөн. Аялдар менен эркектер бирдей, тең укукта жана эркиндикте, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп баса көрсөтүлгөн. Бирок саясий кызматтарга тартууда аялдарга эч кандай мүмкүнчүлүк берилбейт. Мындай кара түн заман жок болчу эле Кыргызстанда. Даже баягы эркек парламентке келгенде да мындай жок эле. Бүгүн премьер-министр келет эле, мен айтат элем ал кишинин көзүнө. Ой, слушайте, жап-жаш премьер. Премьердин колунда ушул буйруктардын баары, назначениянын баары. Орун басарлары да премьердин колунда. Жаш баягы англисчеде сүйлөп жиберди. Баары сүйүндүк. Эмнеге жалаң эркектерди дайындайт ушундай позицияларга? Биз абдан нааразыбыз аялдар. Мына өткөн аптада белгилүү саясий ишмерлер, алардын ичинде мына сиз, экс-президент Роза Отунбаева дагы мына ошол аялдарды Кыргызстанда башкарууда аялдар дээрлик жок койсо деп мындай нааразылыгын билдирди. Бул маселе эмнеден улам азыр козголуп атат? Бул маселенин козголуунун бирден бир мисалы деп айтсам болот. Бүгүнкү күндө бизде үй бүлөлүк жана үй бүлөдөгү аялдарды, же болбосо үй бүлөдө балдардын деңгээли, алардын корголушу өтө төмөндөп баратат. Себеби бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча мыйзам кабыл алынганы менен ал үй бүлөлүк зордук зомбулук токтобостон кайра күчөйүп атат. Анын саны менен алганда. Ал эми балдарды коргоо маселеси боюнча алганда дагы балдарды коргой албай атабыз. Көбүнчө балдар ошо зордук зомбулукка душар болуп атышат. Ошол менен катар ошол үй бүлөдө зордук зомбулукка душар болгон аялдарыбыз, балдарыбыз ошолор менен иштей турган түздөн-түз чечим чыккан органдар дагы аял затынан абдан азайып кеткендиги болуп атат. Ошондуктан мен айткым келет, ушул маселе ошонун негизинен көтөрүлдү. Себеби мындан 3 жыл мурда аялзат программасы деген бар болчу. Аялзат программасында ар бир областтык администрацияларда 3төн штат бар болчу. Биринчи ошол үй бүлө жана гендер маселеси боюнча, ал эми жетекчи адис, ал эми ошонун орун басары, ошо менен бухгалтер деген. Райондук администрацияларда дагы бар болчу ошондой штаттар. Ошол штаттагы адамдар биз ошо үй бүлөлөр менен иштеп, ошо үй бүлөлөрдүн коопсуздугун сактап, үй бүлөлөр менен түздөн-түз аракеттенип, ошолордун көпчүлүк жагдайларын, көпчүлүк көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кылып болчу. А бирок бүгүнкү күндө кандай бизде 10-11ден ашык мыйзамдарыбыз бар, аялдардын укугун коргоо боюнча тескеген. А бирок бүгүнкү күндө ошол мыйзамдардын аткарылышы бүгүнкү кең деңгээлде болбой жатат. Ошондуктан мен как эл өкүлү катары биздин милдетибизге мыйзам чыгаруу жана мыйзамдын аткарылышын көзөмөл болуп эсептелет. Ошон үчүн мен ушул мыйзамдардын аткарылбай жаттагандыгы тууралуу ошон үчүн ушул маселени көтөрүп чыктым. Эми ошол сиз айткандай аялдар мындай башкарууга көбүрөөк аралашуусу үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Бул маселе ошол келерки жылдагы парламенттик шайлоо болот деп мындай партиялар камынып аткан учурда дагы чыгып аткандын себеби барбы? Биринчиден андай себепти деле ойлогон жокмун мен. Өзүм оюм пикирип айткан катары, биринчиден өкмөттүн структурасы келет жакында. Ошонун алдынан айтып атам мен структурада. Экинчиден ошол бизде бийликте чечүүчү органдар кайсыл кызматтар кирет, чечүүчү органдар, чечим кабыл алган органдар, ошол жерде аял заты болсун деген ой мен айттым. Ал эми бул маселе боюнча ошо расмий көрсөткүчтөр кандай? Чынында эле экс-президент айтмакчы, чынында эле абдан бир кризистик абал пайда болду деп айтууга болобу? Аялдар жок башкарууда дегендей. Негизи абдан актуалдуу, жакшы маселе. Бүгүнкү күндүн маселеси.
Мен эме маалымат катары айтып кетейин. Мына урматтуу депутатыбыз Карамат башына белгилегендей, бүгүнкү күндө маселе кайсыл кызматтарда болуп атат? Маселе саясий кызмат орундарында болуп атат да. Дээрлик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарында бүгүнкү күндө биздин аял затынын ушул кызматтарын ээлөөдө жана бүгүнкү күндө ушул тартылганы, мен ойлойм, мен азыр маалыматтарды айтсам абдан эле дурус деп айтасыздар. Мен ошол боюнча бир тактоо киргизип кетейин маалымат катары. Бүгүнкү күндө мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин жалпы саны 24357. Бул мамлекеттик органдарда иштегендерди бир мамлекеттик административдик кызмат орундары дейбиз. Ал эми айыл өкмөттөрдө, жерлерде, айыл аймактарда иштегендерди бул эми муниципалдык кызматкерлер деп категориясына кирет. Бул шаарлар дагы. Мына айта кетсек, мамлекеттик кызматкерлердин жалпы саны 1 январь 2019 жылга 15873 болсо, 15873. Анын 9321 эркектер ээлеген, ал эми 6552 киши бул аялдар ээлеп атат. Же болбосо, мындайча айтканда пайыздык көрсөткүчтөргө токтолсок, 58,7% бул эркектер ээлейт, ал эми 41,3% бул аял заты ээлеп келет. Ал эми айыл өкмөттөрдө жана шаарларда же болбосо муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлерге токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө жалпы 8484 муниципалдык кызмат орундарын бүгүнкү күндө иштеп келсе, анын ичинен 5437си эркектер 64%, ал эми аялдар 3047, 36%. Мындай көрсөткүч абдан жакшы көрсөткүч. Бул эми чындыгын айтканда бул конкурстук негиз менен келет. Мен ойлойм, ушул көрсөткүчтү биз ушул деңгээлде кармап, керек болсо муну аял затын дагы мындай көтөрсө муниципалдык кызматка, бул абдан туура деп эсептейбиз. Маселе бул саясий кызмат орундары. Эми саясий кызмат орундарында эле маалымат катары тактап кетсек, мисалы үчүн бүгүнкү күндө саясий кызмат орундары бар. Ошол шаарлардын мэрлери, шаардык кеңештин төрагалары, айыл өкмөттөрдүн башчылары жана айылдык кеңештин төрагалары. Эми жалпы ушул кызмат орундарын ээлегендер бүгүнкү күндө 513. 513түн 493-ü эркек, 96,5%. Ал болгону 20-сы 3,5% бул аялдар. Же болбосо өзгөчө мына 31 шаардык кеңештин бир гана төрайымы аял. Ал эми айыл өкмөт, айылдык кеңештердин жетекчилер, төрагаларында айылдык кеңештерде аял мындай тартылган эмес да. Эми бул жер саясий кызмат орундары, буну эми шайлоо менен келген кызмат орундары, муну сөзсүз түрдө муну караш керек. Аны менен бирге мына жогоруда белгилеп кеткендей, Карамат башында айткандай, райондун акимдери, областын жетекчилери эми бүгүнкү күндө ал жерде чындыгын айтып кетиш керек. Бул аял заты жок жетекчилерден. Бул эми саясий кызмат орундары, булар ушул өкмөттүн мындайча айтканда номенклатурасына кирген кызмат орундары. Дээрлик мамлекеттик жана муниципалдык кызматта, административ кызмат орундарында маселе бүгүнкү күндө абдан жакшы деңгээлде. Демек, проблема ошол эле саясий кызмат орундарында экен да. Андай болсо эмне үчүн мисалы ошо парламенттен жанагы ошол аялдардын көбүрөөк ошол жанагы саясий жетекчиликке келиши боюнча мындай демилгелер көтөрүлдү? Менин маселени койгон кезде мен маселени кабыргасынан койдум. Себеби дегенде бүгүнкү күндө азыр мына кадр кызматынан айтып кетип атат жетекчиси, бул чындыгында келгенде мамлекеттик, ал эми муниципалдык кызматтардын бардыгы жумуш орундары конкурстук негизде өткөрүлөт. Алардын билим деңгээли тесттен өтөт. Ал эми саясий кызматтардыкында билесиңер, аким, мэр немелер өкмөт тарабынан назначить этилет, буйрук берип чыгарылат. Ошондуктан мен бул жерден менин капачылык, наразычылыгым өткөн жылкы ушу биздин фракцияда караганда ушундай сурооду берип, ушу биздин конституциядагы талаптар аткарылбай атат деп суроо бергенде, бизде ушу саясий кызматтарга тартууда аялдардын билим деңгээлди жетишсиздик кылат дегендей өкмөттөн айтышты. Бирок ошо билим деңгээлин тастыктаган тестирөөнөдөн аялдар көпчүлүгү аялдар өтүшөт да. Чындыгында келгендечи. Ал эми саясий кызматтарга тартылбайт аялдарчы. Ошондуктан мен айтайын дегеним, чындыгында келгенде бул жерден мен аялдар бийлик талашып же кызмат талашкан жери жок.
А бирок бүгүнкү күндө абалыбыз ошого ылайык келип атат. Себеби дегенде биздин балдарга карата болгон зордук зомбулугубуз, ошол менен катар экономикалык абалыбыздын начарлыгы, может быть, аялдардын колдоосуна муктаждык деген маанide көтөрдүм. Себеби эмне үчүн мындай көтөрдүм? Себеби бүгүнкү күндө чындыгында экен мамлекеттин казынасын толтурганда же болбосо үй бүлөнүн экономикалык абалын көтөргөндө ушу базардын ичинде соода тармагында отургандар 80-90% аялдар отурушат. Ал эми ал аялдар бир эле үй бүлөсүн карагандан сырткары патент төлөшүп биздин салыкка дагы ошолор кошушат. Ал эми миграцияга барганда дагы ошо 80-90% аялдар барышат. Миграциядан миллиарддаган акчаны бюджетке аялдар төлөшөт. Ал эми бизде эми мамлекет тарабынан берилген акчалар бар банктардан. Ошол кредит, насыя акча. Насыя акчаны алууда чындыгында мырза жигиттер курушат. Аны төлөймүнбү, төлөй албаймын деп. Бирок аялдар эл жүрөк келишет, насыя алгандардын ичинде 80-90% аялдар алышат. Аялдар алып, ошо бизнесин жүргүзүп келет. Аялдардын жөндөмдүүлүгүнүн артыкчылыктуулугу бар. Ошондон биздин кыргыз айтып койгон аялдардан 40 жаны бар деп. Ошондой эле аялдардын ушу кыйындыгын биздин тарыхта баалап турат. Курманжан Датка, Жаңыл Мырза, Урка Салиева дегенде бар. Ал эми акыркы мезгилде да Ош окуясы мезгилде президент болгон Роза Отунбаева деле бар. Маселен да. Ошондуктан мен айткым келет, аялдардын чындыгында бардык тармакта тартып кыйындыгын көрүп билип туруп, эми үчүн саясий кызматтарга аялдардан кызаттан тарта билбейт деген келип атат. Негизи бул эми баягы Кыргызстанга эле байланыштуу эмес, дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө болуп аткандай эле көрүнүш ушул болсо керек да. Себеби мисалы канча өлкөнү карасаңыз, президенттердин көпчүлүгү эркектер, парламенттердин дагы көпчүлүгү баягы эркектер түзүп атат, саясий жетекчилик эркектер түзүп атат. Мындай карап көрсөңүз, бир дүйнөнү эркектер башкарып аткандай сезилет да. Бирок ошол эле учурда мисалы сиздер Кыргызстанда мындай аялдардын укугу көбүрөөк корголсо деп атасыздар да. Ошого кантип жетишсе болот? Маселен мен айткым келет, бизде кыргыздарда, мусулман калкында бизде ушу жазылбаган мыйзамдарыбыз бар. Жазылбаган мыйзамдарыбыз биздин конституциябызда жогору тутабыз. Биздин жазылбаган мыйзамыбыз, биз эркек адамды абдан сыйлайбыз, абдан урматтайбыз. Гендер деп кыйкырганыбыз менен үйдө уул эркек балабызды төргө отургузабыз. Эркек баларга биз таянабыз, сөйөнөбүз, сөзсүз түрдө эркекти улуу тутабыз. Ошондуктан үй бүлөдө дагы эгерде барыбыр шайлайбыз ооба. Себеби үй бүлөдө дагы эгерде аялы деле жогорку билимдүү, эркеги деле жогорку билимдүү болсо дагы аял заты күйөөсүнүн алдыга өтө албайт. Биздин өзүнүн менталитети ошондой. Депутаттыкка аялды кой десе, жок, биринчи күйөөм койсун дейт. Ошол балсын дейт, же ушул жетекчи болсун дейт да. Себеби бизде ошондой мырзаларга болгон сый урматыбыз абдан жогору да. Үй бүлөдө дагы абдан жогору. Ошондуктан мен айткым келет, биздин аял затынын чечүүчү жерге барбаса, абдан абалыбыз начар азыр. Себеби дегенде көрүп атасыңар, бизде ажырашуу кандай деңгээлде болуп атат. Үй бүлөдө ажырашкандан кийин балдарыбыз кароосуз калганы кандай деңгээлде болуп атат. Үй бүлөнүн ичинде көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн аялдар сезет, аялдар карайт. Себеби бизде жигиттер сырткы кийим деп коюшат экен. Ошондуктан эми эркек киши дагы үй бүлөдө аялдардын эң чоң баласы катарында эле. Себеби аны ичиндирет, кийиндирет, аны карайт, тамагын берет, төшөгүн салат, кетип атканда кийимин пальтосуна чейин кийгизип көчөгө чыгарат. Ал эми саясатка катышканда болсо, анын как саясатта чоң кызматта отурса, аялы онун имиш мейкер катары болот. Эшикке чыгып атканда бул костюмду кийбе, бул галстукту кий дейт. Себеби дегенде бизде бир эркек болгон сый урматыбыз бар. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө ушунчалык үй бүлөлүк кордук зомбулук болгондуктан биз ошол илгерки программадагылар аялдарга да штаты берип, маселен муну айтып көрөлү. Эгерде мына 3 чоң бийлик деп айталы. Президент, спикер, ал эми премьер-министр деп айталы. Ушул үчөөнүн бирөөсүн айылып коюп койсо болбойт беле? Болот. Эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн болбойт? Эмне үчүн болбойт деген суроо таба албайсың. Парламентте аял киши башкара албайбы? Башкарат. Өкмөттө аял киши башкара албайбы? Башкарып жүрбөйбү? Башка өлкөлөрдө башкарып жүрүшпөйбү? Ошондуктан бизде деле жок дегенде, эгерде ушундай бир теңчиликти сүйгөн болсок, анда бирөөнү берип койсо болмок. Биз, например, ошо президентти аялдардан аз коет, ошондо дагы аял заты биз бардыгыбыз барып эркек кишини сыйлайбыз. Ошол кишинин байсына. Биз деле ошондуктан ошо биздин мырза жигиттерден бизге болгон сый урматтын болушун талап кылышыбыз керек. Негизи ушу сиздердин кадр кызматында ушул боюнча анализ барбы? Чынында эле мына айрыкча ушу парламенттин ичиндеги аял депутаттар, айым депутаттар көбүнчө ушул маселени козгоп келишет. Эгер ушул айымдардан жетекчилер көбүрөөк болсо, баягы тазараак иштемек, коррупцияга аралашмак эмес, социалдык маселелер чечилмек дейт да. Ал эми мисалы башка өлкөлөрдөгү тенденция ошо бизге Кыргызстанга мисал болуп берүүчү бир жагдайлар, көрүнүштөр барбы? Чында эле аялдардын мындай саясий жетекчиликке көбүрөөк катышуусу жакшы дегендей.
Албетте, биз жогоруда белгилегендей, мен мына сандык көрсөткүч менен анализди көрсөтүп бердим. Бул жерде эми маселени дайыма көзөмөлгө алыш керек, дайыма көзөмөлдө туруш керек, анализдеп, тиешелүү мындай чараларды көрүп, жогоруда белгилегендей, бул эң негизги маселе бул саясий кызмат орундарында болуп атат. Саясий кызмат орундары өзүңүздөр билесиздер, бул эми көбүрөөк шайлоо аркылуу келет да. Ошол эле мына депутаттар, ошол эле өкмөт башчыны жогорку кеңеш шайлайт, жогорку кеңештин төрагасыны жогорку кеңеш депутаттары шайлайт. Шайлоо маселелерди эми бул эми саясий кызмат орундарында ошо шайлап аткан мезгилде шайлоочулар гана чечет да. Ал эми кызмат ордуна дайындоодо деле мына мен айтып кетким келет, бүгүнкү күндө райондун акиминин орун басары социалдык тармактагылар бул аялдар түзөт. Мына бир топ эле райондордо, дээрлик бардык райондордо акимдин орун басары социалдык тармактан аял. Областтык жетекчиликте дагы областтын жетекчисинин орун басары, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн областтардагы өкүлчүлүгүнүн орун басарлары бул аялдар. Негизи ушуну кармаш керек да, аял болуш керек деген ойдобуз. Бирок ошол эле мезгилде сөзсүз түрдө же аял же эркек эмес, кээде ушул тандап атканда маселе, эң негизги маселени профессионалдуулук жагынан караш керек. Биз эми аял эле болуш керек деп аялды коюп коюуда эмес, эң негизги ушул кадрды тартууда бүгүнкү күндөгү эң негизги көйгөйлөр ушул тандоо маселесинде болуп атат да. Анын тажрыйбалуулугу, анын ушул мындайча айтканда көп сапаттары бар да, уюштуруучулук сапаты болуш керек, жетекчилик сапаты болуш керек. Ошол жагына көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Ошону менен бирге бүгүнкү күндө эркектерде болуп аткан көйгөйлөрдү дагы айтып кетсек болот. Мына бүгүнкү күндө мектептеги мугалимдердин мындайча айтканда эркектердин саны жылдан жылга мындай азайып кетип атат. Айылдарда көп айылдарга көпчүлүк жерде карасак, ушу мугалимдердин сандык сапаты кээ бир мектептерде бир 2-ден 3-төн гана эркек мугалимдер калган. Жалаң аялдар болуп калган. Бул дагы бир кандайдыр маселени мындайча айтканда жаратышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин негизги эле ушул дайыма ушу көзөмөлдөп, биз эми мамлекеттик кадр кызматы, саясий кызмат орундарында албетте биздин мыйзамда бизде мындайча айтканда укугубуз жок. Бул эми өкмөттүн номенклатурасына киргенден кийин өкмөттүн мындай иши, биз баа берүүбүздөн да алыспыз. Муну сөзсүз түрдө ушул маселени бирок дайыма көңүл оюнда карап, мындайча айтканда аялдарды дагы мен бул жерде мен деле кошулуп кетем. Мындай башкаруу системасында, башкаруу тараптарда дагы сөзсүз түрдө тартыш керек. Керек болсо ушул аялдардын мындайча айтканда резервтерин түзүш керек. Кадр резерви, мисалы үчүн эртең ушул кызмат ордуна бара турган болсо, сөзсүз түрдө бир 3 кишини тандасак, ошонун экөөсү эркек, бирөөсү аял резервте туруш керек да. Эми биз мамлекеттик кадр кызматы азыркы учурда мына жогоруда белгиленгендей өзүбүздүн мындайча айтканда милдетибизге жана укугубузга кирген тармактарда мына азыркы конкурста дагы бизде мыйзамда мамлекеттик граждандык жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамда атайын берене бар. Эгерде конкурстуктун жыйынтыгы менен бир аял менен бир эркектин баалы мындайча айтканда бирдей болуп калган болсо, сөзсүз түрдө аялды мындайча айтканда кызматка коюлат. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошол жакты мындай кароо дегенчи. Ошол сыңар эле мен ойлойм, эми жогорку кеңештин депутаттары деле мына жогоруда урматтуу депутатыбыз Караматбашына белгилеп кеткендей, ушу мыйзамда эгер көрсөтүлгөн болсо, сөзсүз түрдө биз мыйзамдын талаптарыны ким болбойлуң дайыма аткарууга, ошону ишке ашырууга баарыбыз ушуну карашыбыз керек да. Себеби мыйзам кабыл алынгандан кийин мыйзам аткарылыш керек деген ойду айтып. Кадр кызматы деле мисалы аялдар көбүрөөк болсо деп мыйзам жагынан дагы бар экен, кеңеш берилип атыптыр. Бирок соңку ошол билдирүүлөр менен эмнеге жетели деп атасыздар? Эми негизинен мындай да, албетте туура кээ бир көпчүлүк областтык өкүлчүлүктөрдө, өкмөттүн өкүлүндө, ал эми райондук администрацияларда 3-чү замдар аялдар бар. Ал эми көпчүлүк жерлерде 3-чү замдар эркек киши болуп атат. А бирок мен дагы бир нерсеге таң калам да, эмне үчүн 1-чи зам болбойт? Себеби дегенде губернатор же болбосо аким 1-чи болгондон кийин анан 2-чисинин өзүнчө дагы бир артыкчылыгы бар да, кол коюу деген артыкчылык бар. Чечимге кол коюу деген артык бар. Себеби 2-чи ушу 1-чи замы, ошо 1-чи замы ал социалдык, экономикалык тармакты тейлейт.
Ал эми социалдык экономикалык тармакты тейлеген адам эмне үчүн үчүнчү зам болуп эсептелиниш керек. Себебини эгерде аял затынын деле ошондой чечимге кол кое турган жери же болбосо жер болсо, көпчүлүк социалдык маселеси чечилмек. Себеби социалдык көйгөйлөрдү негизинен аялдар түйшөлөт экен. Аялдар үй бүлөдө дагы башкада дагы аялдар билет экен. Себеби ошо түйшүктө тартқан адам ошону жакшыраак шешет экен да. Ал эми мен абдет кошуламын, азыр чындыгында келгенде мына мектептерде эркектердин аз болуп аткан себеби. Өтө түйшүктүү жерлерге мырзалар барбайт да. Ондой балдар менен иштөө абдан кыйын. Ар түрдүү балдар менен иштөө. Ал эми балдар бакчага да барбайт мырзалар. Андай тармактарды аялдар чыдай алат. Өтө балдар менен иштегенгечи. А бирок ошол эле мезгилде эң чоң көйгөй балдарыбызды мектептен биз бирдей мырза жигиттер жана аялдар бирдей тарбиялап кетишибиз керек. Анда себеби дегенде балдар мектептен али бизде айтып коюшат го, мужское воспитание, эркектик воспитаниядан алыш керек. Ошондуктан биз мындай жагдайда мектептин директорлору, мектептин мугалимдеринин көпчүлүгү бизе эркектер болбосо, мында дагы биз кадр тарбиялоодо абдан мүчүлүштөргө туш келебиз. Ошондуктан мен айткым келет, эмне үчүн кандай максатка жетели деп. Себеби мына бизе парламентте көптөгөн мыйзамдар кабыл алынып атат. Себеби бул мыйзамдарда көбүнчө социалдык маселелер көбүнчө мыйзамдарды көтөргөн көбүнчө албетте мырза жигиттер бар, аялдар бар. Биз көтөргөндө бирок биздин жигиттерибиз колдоп берип атат. Мен аларга официалдуу түрдө терең ыраазычылыгымды билгиземин. Себеби дегенде мына жөлөк пулдар боюнча мыйзам, болбосо эрте жашында нике кыюуга тыюу салуу боюнча мыйзам, педофилдердин жазасын көтөрүү боюнча мыйзам, ошондой үй бүлөлөрдү зордук зомбуктан сактоо боюнча мыйзам, ошондой эле үй бүлөнү жана балдарды туура тамактандыруу, жосом экологически таза тамактандыруу. Ушул мыйзамдардын көпчүлүгүндө ошо биздин мырза жигиттерибиз биз менен чогуу иштеп атышат. Себеби дегенде мындай нерсе менен алып барбасак, биздин өлкөбүздөгү, биздин улутубуз дагы ушу элибиздин таза болушуна дагы ушул жактан алып кетишибиз керек да. Ошон үчүн мен айткым келет, чындыгында бизе абдан жакшы мыйзамдарыбыз бар, гендердик теңчилик боюнча мыйзамдарыбыз бар кабыл алынган. Ошондуктан теңчиликти теңир сүйүптөр деген бизде барыбыз катар бирге кетсек, ушул өлкөбүздү көтөргө жакшы болот деген эле максат менен алып баратабыз. Негизи ушул мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, мындай туура башкаруу үчүн негизи эле ушул гендердик же болбосо бир улуттук бир ошондой бир бөлүү керекпи же жөн гана мындай таптаза эле 100% эле профессионалдуулукка таяныш керекпи мамлекеттик кызматта, ушу мамлекеттик башкарууда? Негизи мамлекеттик кызмат, анан деги эле ушу мамлекеттик башкаруу сөзсүз түрдө биринчи кезекте бул тажрыйбалуулук жана кесипкөйлүккө таяныш керек. Бул биринчи кезекте. Бирок ошону менен бирге бул мамлекет, бул коомчулукта ар кайсы өкүлдүн, улуттун эл өкүлдөрү жашашат. Ошол эле мезгилде коомчулук бул аял эркектен турат. Бир тараптуу эле болуп, мисалы үчүн экинчи тараптын мындай укугун, анан кызыкчылыгын, ошол тарапты дагы ошол коомчулукта башкаруу процесстерине же болбосо ошол процесс болуп жаткан процесстерге тартпаганда, бул кандайдыр бир убакыттан кийин бир чоң бир көйгөйгө жаратып калат да, бул мамлекет үчүн жана коомчулук үчүн. Ошондуктан биз ушул мамлекетте өзгөчө ушул башкарууда мамлекеттик органдар дайыма ушул деңгээлде ушул мындайча айтканда анализди жүргүзүп, тиешелүү кадамдарды, тиешелүү чечимдерди жүргүзүп туруш керек. Эң негизги маселе бизде албетте биздин конституциябызда, башкы мыйзамыбызда көрсөтүлгөн баардык адамдар улутуна жана диний көз карашына же болбосо мындайча айтканда гендердик түзүлүшүнө карабастан баарына бирдей укук жана бирдей мындайча айтканда мүмкүнчүлүктөрдү жаратуу боюнча конституцияда белгиленген да. Ошондуктан мунун баарына бирдей карашыбыз керек. Бирок ошол эле мезгилде баягы жогоруда айткандай бул коомдо ар түрдүү мындай процесстер жүрүп жатканда, ошол коомдо жашап аткандар ошол процесстерге аралашыш керек. Бул маселени мен ойлойм, чындыгын айтканда, эгер аялдар деле кандайдыр бир деңгээлде аралашып, кандайдыр бир саясий кызмат орундарына келген болсо, мен ойлойм, бул эч качан терс болбойт. Себеби мына азыр биз деле бүгүн көрүп атабыз, бүгүнкү күндө деле бар саясий кызмат орундарда, мисалы үчүн ошол эле каттоо системасынын жетекчиси, ошол эле дагы бир өкмөттүк деңгээлде мына финанс министри мисалы үчүн аял киши, билим берүү министри аял киши мисалы үчүн, мына ошондой маселелерди ошондой кызматтарда келгенде мен ойлойм эч кандай зыян эмес, кээде ушул
профессионал болсо сөзсүз түрдө кол мындайча айтканда өнүгүүгө чоң салым кошот да. Эми эң негизги маселелер мен ойлойм бул ушул парламенттик жана өкмөттүн деңгээлинде чечилиш керек. Мен жалпылап айтканда баягы жогоруда белгилегендей эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматта бүгүнкү күндө бул маселелер тартылып, мындайча айтканда бул көйгөй жок. Бир гана ушул саясий кызмат орундарында, жетекчилик кызмат орундар, биринчи мындай биринчи лицо мындайча айтканда адамдарда аз санда болуп атат. Мен ойлойм бул кандайдыр бир убакыттын көйгөйү болсо керек. Бул бир мезгилде кайра ушул ордуна келип тартылып чечиле турган маселелер да, бул чечсе боло турган маселелер. Маегиңиздерге рахмат. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Парламентаризм сабактары талкуусунда биз бүгүн мамлекеттик башкаруудагы аялдардын ролу тууралуу сөз кылдык. Саламатта калыңыздар.